Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hurmatlı Kırgızstandıq mekendeşlerim, bugün mına Ulu Cuma gününde mına bizden en borborduk meçetibizden janında turup jalpı Kırgızstandıq mekendeşlerimizge bir kayrılуу jasap koyunu ep gördük. Geçe bardığımızdan tarıgımızda en bizden sүйүнүч gün, en jakşılık gün bolgon egemendүүлүk günübüz bolup öttü. Egemendүүлүгүбүздү töbөлük kılsın. Birok oşo egemendүүлүk günübüzde mına Oş şaarında, At maydanında bir josunsuz okuyalar bolup ketти. Жалпы Kırgızstandıq jarandarga kayırlarыбыз ушундай учурларда сабырсыздыкка алдырып, ар кандай нерсени жоромолдобой бардыгыбыз ушу сабырдуулук менен ушу нерселерди кабыл кылалы. Ошол жердегилерге кайрыларыбыз, ошол жерде bir 5-6 акылсыз, акмак, элдин тынчтыгын каалабаган, биздин эгемендүүлүгүбүздү көрө албаган, özünün uşu nafsisine aldırgan 5-6 akmaktın ayınan oşonca jaş balдар uşu ayantka çurkap çıgışı oşol jerde taş menen ur degen ündör bolup atat. Urmatlı bir tuğandar, Kırgız kalkı үйүнө келген жыланды дагы ак чачып узаткан, ушуну эч убакытта унутпайлы. Бардыгыбыз ошол жердеги таш менен ур деп аткан инсандарга айтарыбыз, ошо таш эгер тийип калса, ошо жаш бирөөнүн чолпондой балдары майып болуп төшөккө жатып калса, же ушул дүнүйөдөн өлүп калса, ошонун өмүрүнүн акырына чейин ар бир төшөктө жаткан ар бир 10 тогон үнүнүн каргыштары сага жетет. Ошол жерде эгер дүнүйө менен кош айтышып кете турган болсо, сыздаган атасынын, сыздаган энесинин каргышы сенин түбүңө жетет. Урматтуу бир туугандар, оюнда бардыгыбыз сабырдуу бололу. Биздин акылмандарыбыз айтып келген, оюнду үйрөнүп албайына деп, оюнду билбесең ойнобо деп. Урматтуу бир тууган, оюндун маданияттарында үйрөнөлүчү. Сүйүнүч күнүбүздү эң Кыргызстан ушундай эгемен болгонбуз, 32 жыл толуптур деп президентибиз ошол жерге барып канчалаган мамлекеттин өнүгүүсүн сүйлөп, ошол жерде элдин баарды кубаттап аткан учурларда ушундай жосунсуз нерсени кылган акмактар бардыгыбыз Кудай астында жооп беребиз. Кудайдан алыстап, Кудайдын нааразычылыгы болот. Урматтуу бир тууган, бул оюнда утсаң сен периште болуп кетпейсиң, оюнда утулуп калсаң сен шайтанга айланбайсың. Биздин устаздарыбыз жаш кезибизде студент болуп жүргөндө футбол ойнойт элек. Ошол жерде ушинтип калат эле, жаш бала эригип кеткен учурларыбызда сен 100% көзүң гол киргизгенге жетип турса дагы жаныңдагыга пас чыгарып бер, ал киргизсин деп тарбиялайт эле. Динибизде ва таавану алал бирри ва тақва, динде, такубалыкта, жакшылык иштерде бири-бириңерге жардамчы болгула. Күнөөдө, Алладан алыстоодо, күнөө иштерде бири-бириңерге жардамчы болбогула деп буйройт. Кечеки эң жакшылык күнүбүздө, эң майрам күнүбүздө ошо бири-бирибизге жакшылык кылып, биригиштин ордуна кайра шайтандын изине тишип, бири-бирибизге душмандык кылып, бири-бирибизди ташбаран кылып атканыбыз бул жосунсуз окуя. Урматтуу кыргызстандыктар, муну жалпы эл деп түшүнбөйлү. Ошол жерде 5-6 провокатор дейбизби, 5-6 акмак, 5-6 акылсыз, 5-6 ушундай бир жаман адамдардын айынан ушу нерсе болуп калды. Муну сабырдуулук менен кабыл кылалы. Ал фитнату ашадду минал катл деп Кур'ан-ы Керимде Алла Таала буйройт. Бузукулук салуу, адамдардын арасына бузукулукту салбыйы бул киши өлтүргөндөн жаман дейт. Урматтуу бир тууган, ушуга себепчи болгон инсандардын бардыгы ушу бузукулук салып, ушу майрам күнүбүздө сүйүнүчтү кайра кайгыга айлантып, жалпы ушу майрамдык маанайды бузгандар, бул нерсе менен Алла Тааладан алыстап калабыз, каргышка калып калабыз. Ушунча элдин көзү турат, ушунча элдин каргышы бар. Ар бир киши ушу жосунсуз окуяны эч ким жактырып аткан жок. Муну күч органдары өздөрү териштирип алат. Биздин жергебизде тынчтык, ынтымак болсун. Мындан кийин мындай жосунсуз окуяларды кайталабайлы. Оюнду үйрөнүп албанан ойнойлу. Урматтуу бир тууган, эгер бул Көкбору деген Кыргыздын ушундай бир даңктана турган оюнун ушундай чырга айланта турган болсок, анда муну ойнобой коюш керек. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызга Кудайым жума күнү Кыргызстаныбызга тынччылык берсин, эгемендүүлүгүбүздү түбөлүк кылсын. Алла Таалам бири-бирибизди сыйлоону насип кылган болсун. Кудайым бардыгыбызга ынтымак, берекелерди берген болсун.